Дастан Арсызбекович, бұл маселе чоң маселе да. Буга вице-премьер министрди, шуну көрүүрүктө эткен вице-премьерди чакырып койсок жакшы болмок да. Жана Бактыгүл Жаныбековна жооп бере албай атат да. Мен суроом Бактыгүл Жаныбековна, эмне үчүн биздин ички карыздар өсүп кетти? Эмне себеп болду шуга? Мына сырткы карыз 14 миллиард кайтарат экенбиз 19-жылы. Ички карыз болсо 13 миллиард кайтарат экенбиз. Экөө почти бирдей болуп атат. Бардыгыбыз ыйлап жүрөбүз, сырткы карыз өсүп кетти деп. А эмнеге ички карыз өсүп атат? Эми ички карыз өзүңөр билесиздер, бул деген дефицит бюджетке байланыштуу. Акча каражат жетишке план боюнча өсүп атат. Ал мыйзамдын негизинде Кандай мыйзамдын негизинде? Азыр эле айтпады, мыйзам бузулуп, анан өсүп атат. Жок, эми ал туура эмес. Мыйзам бузулган боюнча бул тышкы карыздар боюнча. Карызга киреби, кирбейби? Ал тышкы карыздар боюнча. Ички карыздардын бияка 70% деген ал тышкы карызга каратабы? Сиз мыйзамды окудуңузбу? Ал жерде карыз деп азыркы мыйзам ички карыз, тышкы карыз чогуу. Бирок мурун ички карыз аяка кирген жок. Эмнеге кирген жок? Ички карыз мыйзамдын негизинде заимствование происходит по ценным бумагам. Айтмат Кошович. Карыз да барбыр. Айтмат Кошович. Бул ички карыздын кескин көбөйүп кетишин сиз өзүңүз маалым болгондой билесиз. Мына ГКО менен ГКО бар. Казначейский векселя краткосрочный. Ошонун негизинде өкмөткө ачыгын айтыш керек, акча каражаты керек болгондо ошондой казначейский облигациялардын чыгаруунун негизинде ушундай кескин бүгүнкү күнү биздин ички карызыбыз көбөйүп кетти. Муну моюнга алышыбыз керек. Уланбердиевич, эми менин кабарым бар ал боюнчачы. Ошо ички карыз 14% менен банктардан алып атпайсыңарбы? Банкка коммерция кылып берип атпайсыңарбы? Банктардан реальный секторго кете турган акчаны бюджетке алып, социальный тармакка жумшап берип атпайсыңарбы? Ошон үчүн биздин экономика өспөй атпайбы? Мен ошол жөнүндө айтып атам. Азыркы күндө биз чара көрүп атабыз. Ал процент төмөндөп баратат, төмөндөйт. Бирок карыз алыш керек, анткени чыгымдарды жабыш керек. Мыйзам негизинде 14%тен карыз ала бериш керекпи? Бүгүнкү күнү канча пайыз менен берип атасыздар, айтсаңыздар. 14% ал деген 10 жылдык ГКОлор болот. Анткени 10 жылга Эми канча жылдык болсо дагы жылдык пайыз 14% болуп атпайбы? Ал коммерческий банктар бюджеттин эсебинен коммерция кылып атпайбы? Азыркы күндө бул пайыздар төмөндөп баратат. Азыркы күндө мына 13кө түштүк, буюрса дагы түшөбүз. Урматтуу депутаттар, мен сунуш кылат элем. Ушу 70% дегенге биз бир 20 жылдык мораторий жазып коелу. Ато көтөрүлүп кеткенде эле булар өкмөт алып келе берет экен, оңдоп бергиле деп. Анан ички карызга дагы процент коюп коелу. Ансыз каалаганда барып, банктардагы реальный секторго кете турган акчаны социальный тармакка биз жумшап, экономиканы аркага тартып атабыз да. Банктар азыр бизнести колдогондун ордуна бюджетке берип коюп карызды. Ошол жерден акча таап отурган оңой болуп калды. Ансыз дагы биз дотация деп 1 миллиард сом бекер банктарга акча берип атабыз. Бул деген, бул эми отуруп алып Кыргызстанда каалаганын кыла бер деген сөз. Бюджетке барды кармушка болуп кирип алышкан. Мен сунуш кылат элем, бул маселеге вице-премьер же премьер өзү келип жооп. Айтмат Кошович, сиз көтөргөн маселе туура. Мен толугу менен кошулам. Себеби дегенде азыркы пайыздык өлчөмдөр буга чейин дагы өтө жогору болуп келген. Ошонун негизинде биздин ички карызыбыз да көбөйүп отурат бүгүнкү күнү. Сиз айткандай бүгүнкү күнү банктар ушул ГКО менен ГКОну алып коюп эле ошол мамлекеттин акчасын алып отурган учурлар бар. Мен да макулмун. Сиз туура айтып атасыз. Азыркы күндө биз бүт чараларды көрүп, бул процентти деңгээлин түшүрүп атабыз. Азыркы күндө мына 14төн 13кө түштүк, дагы түшүрөбүз.